Сразу подписаться басып коебуз. Урматтуу мекендештер, достор, жалпы эле кыргызстандыктар, ассаламу алейкум. Биз мына мынтип Англиядан Кыргызстанга дагы келип алдык. Бүгүн Ош шаарынан сиздерге өтө сонун болгон бир жерлер, ремонт болуп бүткөн жерлерди көрсөтөлү деп чечтик. Лайк басып, комментарий жазып, ой пикирлерди калтырабыз. Урматтуу мекендештер, амансыздарбы? Бала бакыра, тууган урук баары жакшыбы? Биз турган жер ХБК. Бул жак болсо ошол Кара Суу районуна кетчү көчө. Бул тарап болсо Ош району. Бул тарабы болсо ошол Достукка, Лөлүм мааласына кеткен көчөлөр. Билесиздер, былтыр бул ушундай маалдарда жолдор өтө сонун болуп ремонт иштери башталган болчу. Бул жерде болсо ошол өзүңүздөр билгендей частный бир заправка болгон, Кыргызстан деген. Азыр ал жерди бузуп тегиздеп коюптур. Эмнегедир келечекте дагы ал жерде дагы бир аллеябы же бир мини паркпы кылышса керек. Бул жерге болсо ошол сонун кылып адамдар өтүүчү өтмөк кылып зебралар чызып коюптур. Уналар болсо жол кеңейтилген экен, кыйла эле бир тилке кошулгандыгы үчүн бул жерде мурункудай пробка көрүнбөйт. Наркы жактан дагы 3 тилке, бул жактан дагы 1, 2, 3 тилке болуп сонун асфальтталып бүтүп тур. Светофорлор дагы сонун болуп коюлуп. Азыр эми бул жерде азыраак иштер калган окшойт. Мондой адамдар басуучу тротуарлар, мондой болгон лотоктор коюлуп жакын күндөрү тазалап калса керек. Жолду мурункудан аябай кандай бир сонун кылып асфальт басып өтө бир жакшы деңгээлде калыңдыгы өтө жакшы. Анан мондай жерлерди унаалар токтогондо бир абайлап токтосо сүзөт. Мондай болуп зорго басылган асфальттар чекеден көчүп атат. Бул жерде ошол усталардын материалдары экен. Негизинен таман таш, жанагы таштардан караганда мондай болгон асфальттар сонун чыгат экен, көктүү болуп. Анан дагы домдун чекелери эми тегизделип, түздөлүп барала баштаптыр. Сиздерге биз азыр жолдун сол өйүзүндө барып көрсөтүп берели деп атабыз. Азыр кайтарда Кудай кааласа мына тараптардан жолдун оң жагына өтүп, оң жагын дагы көрсөтүп беребиз. Бул жактар ошо чоң лотоктордон коюлуп бүтүп тазалап коюптур. Тараптарды дагы учурда мэрдин ишмердүүлүгүн көрүп жатасыздар барыңыздар. Кандай баа бересиздер? Мурдагы мэрлерге салыштырмалуу азыр кандай иштер жүрүп жатат? Ким кайсыл жактан көрүп жатат? Могул жерде адамдар өтүүчү өтмөк бар экен, бирок могул жерден бияка адам кандай өтөт? Могул жерге бир көпүрө кылып, бияка адам өтө турган кылып. Шун көрсө усталар
айтып коелу дедик эле. Секириш керек экен бул тарапка. Майдан түппүз келип, мына тарабы. Бул тараптан мейли мына жактан басып кете берет экен. Бирок аркы жакка келгенде адамдар чоң арыктан кыйналып секиргенге мажбур болушат экен. Шуну жасаган усталар ар бир адамдын акылы бар, эси бар дегендей. Өздөрү эле ойлонуп, сөзсүз бир техника келип айтып, же бир мастер келип айтып, көрүп, анан кылдыргандан кийин жасабай, сразу эле моментинде кылып койсо, бир ишти эки иш кылбайчы. Ошо сиздерге биз оң жагын өтүп, бул тараптардагы бир аз көрсөтүп коелу дедик. Ошол ХБКдагы общага үйлөр мына арт жактары. Бул жакта болсо паспорт стол бар. Мурункудан көчөнү бир көрүп койсоңуздар, мурункудан кыйла эле бир мындай современный боло баштаптыр. Уже мурда жүдөп, какап, өзгөчө жер эле азыр өтө эле өзгөчө кылып сонун кылып коюптур. Жолдор кеңири, мына эки бет, эки катар. Мыналар биз Англияда 6 ай иштеп келдик. Эмнегедир сөз байлыгыбыз кыйла төмөндөп кетиптир. Кечирип коесуздар эгер бир аз түшүндүрө албай калсам, же бир жеткиликтүү айтып бере албай калсам, туура түшүнөсүздөр деген ойдомун. Келечекте кайра баары Кудай кааласа ордуна түшөт. Могул жерлерде дагы дүкөндөр, имараттар, магазиндер бар болчу. Полный бардыгын тегиздеп, сонун кылып, бүт баарын алып, трамбовка иштери жүрүп, жакын ортолордо бул жерлерге дагы жаш балдар үчүн оюн зооктор курулуп калышына биз тилектешпиз. Бул бетке дагы асфальт иштери жүрүп жатат экен, бирок толук эмес. Азырынча могул жерлерге дээр уже келиптир асфальт иштери. Анан наркы бетте дагы, бул бетте дагы акырына дээр чыкпай калыптыр. Эмнегедир могул жерге дээр келип, биягын негедир трамбовкалап жатабы же толук иш бүтө элекпи, андай болуп. Hiç kim жұмысшылар көрінбейді. Ондай ол бордюр таштардағы келіп қойған. Линиялар çizilgan. Жер дагы толуп бүтөрүнө жакын тазаласа керек деп үмүт кылабыздар дагы. Бир усталарды көрсөк бир суроо жооп берели дедик эле. Эч ким көрүнбөйт. Кайсыл убактарда бүтүп калат, кайсы мезгилдерге барып каласыздар деп. Мына ошо мэр өтө катуу колдоп жаткан каналдын бири. Ушул жерде
бир Кыргызстан деген заправка болгон. Мурда көргөн билгендер болсо бул жерди билип жатса керек, көрүп жатса керек. Анан биздин көптөгөн көрүүчүлөрүбүз бир 30%, 35% Россия жеринен дагы көрөт экен мекендештерибиз. Ошолорго дагы ысык саламдарды жолдойбуз Кыргызстандан, поштон. Бизде аба ырайы бир аз салкын, туман каптап жатат. Бул жерде дагы ошол өзүңүздөр билгендей толугу менен үстүн жаап, где-то бир 20 метр үстүн жаап алган болчу канал. Бул жерде бирөөгө айтсаң ишенбейт, канал болгон бул жерде десеңчи. Азыр мынтип толугу менен заправкасы дагы бузулду. Каналдын үстү онто ачылып көзгө көрүнүп калыптыр. Мердин ишмердүүлүгүнө, чечкиндүүлүгүнө кандай баа бересиздер? Жана учурда кандай иш жүрүп жатат Ош шаарында? Оштуктар көрүп жатсаңыздар, ой пикир жазып, комментарий калтырганды унутпайбыз. Эгер сунуштар болсо кайрылсаңыздар, кайсы жерлерде жумуштар оор жана өтө бир төмөн, жаман деңгээлде жүрүп жатса айтсаңыздар, барып тартып беребиз. Аны мамлекет башчыларыбыз көрүп, өзүнүн контролун берип, өзүнүн баасын бергенге жардам беребиз. Мына ошо заправка толугу менен бузулуп алынган. Фуралар боюнча дагы Кудайым буйруса бир күнү жакшы бир видео чыгарабыз. Мынау тыга кетчи көчө. Жакында былтыр асфальт басылып толугу менен бүткөн болчу, бирок азыр эзилип жолду бузуп алыштыр. Буну жеңил унаалар кылбайт. Ушу мына окшогон оор жүк ташуучу унаалар салмагынан жогору жүктөрү салып, ошо туугандар, бул жака кеткен дагы көчө ошол Ош районунун көчөсү. Бул жерлерде дагы өзүңүздөр мурда көрүп жүргөн адамдар болсо жакшы билет. Өтө бир түтүн чыгаруучу чайкана, жанагындай буфет, контейнерлерди коюп эле чайкана кылып, өзүнчө бул жерде пансионат кылып алган адамдар бар болчу. Бул жерлерди дагы толугу менен алып бузуп, монтип тегиз жол кылып, өтө бир сонун деңгээлде иш жүрүп жатат. Кудай кааласа бул жерлерге дагы бир сонун аллеялар, парктар, жаш балдар ойноочу оюн зооктор курулат деп үмүттөнөбүз. Аман болобуз, туугандар, мекендештер, алыста, жакында жүргөн жердештерибизге баарыңыздарга ден соолук каалайбыз. Ой пикир жазып, комментарий жазып койгонду унутпайбыз. Ким каерден көрүп жатат, кимде кандай жаңылык дегендей. Чоң рахмат. Учурда улуттук медиа болду. Сиздерге Кыргызстанга келип алдык. Дагы көптөгөн видеолорду тартып чыгарып көрсөтө бермекчибиз. Аман болобуз.